Ассаламу алейкум достор, Замирас Food каналына кош келипсиздер. Эгер көптөн бери аз каражаттуу, бирок даамдуу пирогдун рецептин издеп жүргөн болсоңуздар, бүгүн сиздер менен дал ушундай пирогду жасайбыз. Эгерде рецепт жакса, каналыма катталып, лайк басып колдогонду унутпаңыз. Алгач бизге төмөндөгү азыктар керектелет. Ушул азыктарды даярдап туруп, бул пирогду оңой эле жасап алсаңыз болот. Алгач 2 даана жумурткабызды кургак таза идишибизге чагып алабыз дагы миксердин же винчиктин жардамы менен жакшылап аралаштырып алабыз. Жумурткабызды жакшылап аралаштырып алгандан кийин ага удай эле чымчым ванильный сахарыбызды салабыз. Андан соң 160 грамм шекерибизди салабыз дагы. Жакшылап дагы аралаштырабыз. Унутпаңыздар, шекерди аз-аздан салып аралаштырыңыздар. Даяр болгон массабызга 250 грамм айраныбызды кошобуз. Эми алдын ала өлчөп алган унубузга разрыхлительди кошобуз дагы массабызга аз-аздан салып аралаштырып алабыз. Мен жаңгак коштум, жаңгактын ордуна жүзүм же башка кургак жемиштерди кошсоңуздар болот, же кошпой деле жасасаңыздар болот. Мынакей камырыбызды ушул таризде даярдап алабыз. Мынакей көрүнүшү ушундай болуш керек даяр болгондон кийин. Эми алдын ала даярдап койгон формабызга куябыз дагы бетин тегиздеп духовкада бышырып алабыз. Мен формам диаметри 22 сантиметр, сиздер кааласаңыздар башка формага бышырсаңыздар да болот. Эми кызып турган духовкабызга 35-40 мүнөткө салып бышырып алабыз. Бышкандан кийин ушинтип текшерип алсаңыздар болот. Формабыздан чыгарып алып, бетин каалагандай кылып кооздоп алабыз. Мен сахарная пудра менен кооздоп алдым. Кааласаңыздар шоколад же башка нерсе менен кооздосоңуздар да болот. Мына достор, биздин пирогубуз да даяр болду. Чындыгында аз каражаттуу, өтө даамдуу, нымдуу пирог болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Үй бүлөмчөңүздөрдүн баарысына жагат деген ойдомун. Эгер рецепт жаккан болсо, лайк басып, каналыма катталып коюуну унутпаңыздар. Урматым менен Замира.